Магнийдин адам организмдеги орду өтө чоң. Муну бүт дарыгерлер тастыкташат. Анткени магний биздин организмдеги 300дөн ашуун биохимиялык процесстерге катышат. Жана магний денебиздин бардык ткандарында бар. Алар биздин клеткалардын толук кандуу иштешине өтө керек. Ошол эле маалда статистикага таянсак, магний жетишпеген адамдар жыл сайын саны көбөйүп келүүдө. Специалисттер магнийдин чоң адамга суткасына 400 мг керек болорун айтышат. Эгер адам спорт менен машыкса же физикалык жумуштарды көп жасаса, 700-800 мг керектөөсү керек. Эгер адам организминде магний жетишпесе, көптөгөн негативдүү нерселерге алып келет. Бүгүн биз магний жөнүндө кеп кылабыз. Магний биздин ден соолукка, организмге эмне берет? Жетишпесе эмне болот жана жетишпесе кандай ооруларды чакырат? Магний жөнүндө эмнелерди билишибиз керек жана кайсы азыктардан ала алабыз? Биздин маанайга, көңүлгө кандай таасир берет? Өзүбүздү жакшы сезүүгө кандай таасири бар? Адамдын кыймыл-аракетин кантип жакшыртат? Уйкунун сапатына тийгизген таасири? Ушулардын бардыгына магнийдин түздөн-түз тиешеси бар жана бардыгын айтып беребиз. Эмнеге магний десеңиз, магний бул адам организмине эң керектүү заттардын бири. Бул жөнүндө бардыгыбыз билишибиз керек. Эгер сиз ата-эне болсоңуз, андан да жакшы. Анткени ата-энелер балдарыңарга айтып берип тургула жана магний кайсы азыкта көп, аларды билип алып, үй бүлөңүзгө ошолордон тамак жасап берип туруңуздар. Анткени бардыңар билесиздер, жаш кезде ден соолукка көп деле көңүл бурбайбыз. Ошондуктан жаштардын көпчүлүгү ден соолугу жөнүндө жаш кезинде кам көрбөйт. Ошол жаштарга ден соолукка пайдалуу нерселерди жеткирген урматтуу ата-энелер, сиздер болуңуздар, бизде ата-энелер абдан көп көрөт, сиздерге чоң рахмат. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу болот жана каналга катталууну унутпаңыздар. Келгиле биринчи магний биздин организмде кандай кызмат аткарат, эмне жумуш кылат, ошолорду билип алалы. Биринчиден АТФ молекулаларынын куралышына активдүү катышат. АТФ деген аденозин трифосфат. Жөнөкөй тил менен бул универсалдуу биохимиялык процесстерди жүргүзүп турган энергия. Биохимиялык процесс деген эмне десеңиз, бул зат алмашуунун негизи. Жөнөкөй тил менен клеткалардын өсүүсү, клеткалар аралык заттардын бири-бири менен алмашуусу жана жаңы клеткалардын пайда болуусу. Ушул процесстерди жүргүзүп турганга магний чоң салым кошот. Жана магнийсиз Б группасындагы жана С группасындагы витаминдердин метаболизми жүрбөйт. Демек, бизде магний аз болсо, Б жана С витаминин канчалык көп жебейли, пайдасы жана мааниси жок болуп калат. Андан сырткары магний биздин сөөктөрдүн калыптанышына жана бекем болушуна катышат. Организмдеги магнийдин 60% сөөктөргө багытталат. Магний кальций менен биргеликте алардын өсүүсүнө жана калыптануусуна катышат. Эгер медициналык тажрыйбага таянсак, магнийдин жетишсиздиги менен жабыркагандар муундардын ооруй баштаганын сезишкен жана магнийди өз организминде толуктагандан кийин ал оорулар кете баштаганы жакшы байкалган. Ошондуктан сөөгкө дагы түздөн-түз тиешеси бар. Ошондой эле магний биздин булчуңдарды жакшы абалда кармап турат. Биз башкара алган булчуңдарды дагы жана биз башкара албаган булчуңдарды дагы. Биз башкара албаган булчуң деп жүрөктү айтсак болот. Адамдын булчуңдарына таасир берүү менен адамдын шамдык айлыгын жогорулатат. Ошондуктан спорт менен машыккандар магнийди жөнөкөй адамга караганда 2 эсе көп колдонуусу керек. Андан ары кеттик, магний биздин кан тамырлар бекем болушуна жардам берет. Артериялык басымды түшүрөт, ритмди жакшыртат жана жүрөк кан тамыр ооруларын жакшы профилактика кылат. Биздин ткандарды регенерация кылганга чоң салым кошот. Мисалы, сиз операциядан кийин же териңиздин бир жери айрылып, тытылып кетсе, бат айыгышына жардам берет. Жана сиз спорт менен машыгып бүткөндөн кийин булчуңдарды да жакшы регенерация кылып, булчуңдардын клеткаларын калыбына келтирет. Жана дагы бир магнийдин жакшы нерсеси бул биздин уйкуга болуп көрбөгөндөй оң таасирин берет. Магний биздин борбордук нерв системабызга жеңил эс алдыруучу абалды берет. Магний кошулмаларын же магний көп азыктарды уйкуга чейин 1-2 саат калганда жесеңиз, сиздин уйку сапаттуу жана терең болгону байкалат. Жатканда тез уйкуга кетесиз, ал эми эртең менен өзүңүздү жакшы сезип турасыз. Магний жетишпесе эмне болот? Кандай кесепеттерге алып келет? Жана магний жетишпесе биздин денебиз менен эмне болот? Жана магний бизге жетишпей жатканын кантип аныктасак болот? Бирден бир себеби бул жийиркене берүү.
бат чарчоо жана уйкунун сапаты төмөн болгондугусу, ошондой эле аппетиттин жоктугу жана тамакты начар сиңирүү дагы магнийдин организмде аз экендигинен кабар берет. Дагы бир магнийдин жетишсиздигинен кабар берген нерсе бул артериялык басымдын жогору болгондугусу. Албетте артериялык басымдын жогору болуусуна көп нерселердин тиешеси бар, бирок бул алардын себептеринин бири гана. Магнийдин жетишсиздигинен булчуңдардын тырышып калуусу дагы болот жана буттун, колдун булчуңдары начар иштегендиги байкалат. Косметикалык эффекттерден магнийдин жетишсиздигинен чач дагы түшө баштайт жана тырмактын сына берүүсү байкалышы мүмкүн. Эми магнийди кантип толукташ керек? Организмде магнийди кантип көбөйтө алабыз? Биринчилерден албетте магнийди толукташ үчүн магний көп азыктарды жеш керек. Алар жаңгактар, кешүү, миндаль деген түрлөрүндө магний көп, ал эми арахис, кадимки биздин арстанбап жаңгактарында аларга салыштырмалуу азыраак экен магний, бирок биздин арстанбап жаңгактарында магний аз болгону менен башка пайдалуу заттар көп. Жеке магний жөнүндө сөз кылып жатабыз, ал жаңгактын кешүү жана миндаль деген түрлөрүндө көп болот. Андан сырткары гречка кашасында магний көп болот. Гречка жөнүндө толук айтып берген видеобуз бар, ал жакта гречка эмнеге пайда, кандай ооруларга пайдасы тиет, эмнеге жеп турушубуз керек, ийне жүйүнө чейин айтып бергенбиз. Убактыңар болсо сөзсүз көрүп коюңуздар, өкүнбөйсүз. Магний ошондой эле бурчактуу өсүмдүктөрдө көп, фасолдо жана горохто. Алардан бир аз азыраак грейпфрутта, алмада, өрүктө жана бананда. Сүт азыктарында магний барбы деп сурап жатсаңыз, албетте бар, бирок өтө эле аз өлчөмдө. Ошондой эле козу карында жакшы өлчөмдө жана жумурткада бар экен. Албетте жогоруда аталган азыктардын кээ бирөөсүндө магний көп, кээ бирөөсүндө аз, келгиле магний көп 5 азыкты атайлы. Бул 5 азыкты өзүңүздүн рационуңузга, тамактанууңузга кошуңуз жана сизде магнийдин жетишсиздиги эч качан болбойт. Алар гречка, гречка кашасы, күн караманын семечкалары, кешүү жаңгагы, буудайдын тышкы катмары, орусча пшеничный отруби деп коет, базарда сатылат, жана кунжут кирет. Ушул 5 азыкта магний эң көп өлчөмдө. Бешөөнүн арасынан магний боюнча чемпион бул кунжут. Анткени 100 грамм кунжутта 540 мг магний бар экен. Кунжутту жөн эле жегенди сунуштабайбыз, аш казаныбыз аларды жакшы эрите албайт. Кофе майдалагыч менен майдалап тамакка кошуп жесеңер жакшы болот. Пшеничный отруби же буудайдын тышкы катмары экинчи орунда турат, 100 граммында 448 мг магний бар экен. Семечкада, күн караманын семечкасын айтып жатабыз, семечка 3-чү орунда, 100 грамм семечкада 317 мг магний бар экен. Кешүү 4-чү орунда, 100 грамм азыгында 270 грамм магний бар экен. Ал эми гречкада 100 граммында 258 мг магний бар. Эгер 200 грамм гречка жесеңер, 200 грамм деген аз эле, күнүмдүк магнийдин нормасын толуктап коет экенбиз. Мына ушундай достор, ошондой эле магнийди таблетка түрүндө дагы сатышат. Эми бул магний бар тамактарды таппай калсаңыз эле колдонгонго болот. Колдон келсе магнийди табигый азыктар менен толуктаңыздар. Мына ушундай видео болду достор, аягына чейин көрдүңөр деп аябай ишенебиз. Эгер видеону аягына чейин көрсөңүздөр, колдоо иретинде комментарийге билбейм бир муздак чай деген сөздү жазып калтырып койгула. Ушинтип сиз видеону аягына чейин көргөнүңөрдү билели. Аягына чейин көрбөгөн биздин көрүүчүлөр муздак чай дегенди комментарийден көрүп алып, муздак чай дегени эмне деп таң калып отуруп калышсын. Сиздерге чоң рахмат, биз менен болуңуздар. Алдыда көптөгөн кызыктуу, пайдалуу видеолор күтүп турат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ден соолукта, сак саламатта болуңуздар.